урматтуу кыргыз элим, мына бүгүнкү күндө 16 гектар жерибиз мына 2 жыл болуп калды. 2 жылдын ичинде тастыктай турган документтин баары бар. Бул деген жер, мен азыр сиздерге көрсөтөм. Биз бул жерди менен изилдеп баштадык да. Действительно ушундай экен да. Кенжалиев Калдыбек деген незаконно алып туруп, бул жерди незаконно алып туруп, бүгүнкү күндө сатып баштады да. Анан дагы бул өздөштүрдүм дейт. Бул жерде өздөштүрбөй эле мынакей Бишкектен да кече алдырдык мынакей. Бул жерде мамлекет өзү тазалап берди да бул немени. Бул мына мамлекет өзү, мына мамлекет мынакей бос акт менен 318 миң менен тазалаптыр да мына коллекторду. Мына берде Исмаилов, Итибаев деген биздин мурунку өкмөтүбүз. Анан мынакей Көктөкөй, Жонарык ошо мына жердин баарын мамлекет тазалады. Ни в коем случае бул Кенжалиев тазалаган жок. Анан менин просто айтарым да, канча болуп калды? Бизде 16 гектар, 16 гектардын 5 гектары Калба айыл өкмөтүнүн жери да. Калба айыл өкмөтүнүн жери утту. Ушул эле документтер менен, ушул эле биздин чогулткан документтер менен. Мына бизде болсо бир базарда менен кадастрды алып кел, тигини алып кел, муну алып кел, бүт документтин баары турат. Каяка жиберимди, каяка барарыбызды да билбей атабыз да. Сот Ганиев эмнеге кармап атат, эмне тоскоолдук кылып атат, кандай кылып атат, бул түшүнүксүз болуп атат да. Мына туруп, мына Калбанын немеси, мынакей Калбанын немеси да, чечими. Калбаныкы. Мен айтайын, сот Ганиев туура эмес кылып атат да. Адеп рай администрациянын өкүлүн, жана кадастрдын өкүлүн, Гепроземдин өкүлүн, ишил бүт кагаз тастыктай турган кагазда турса дагы тигин алып кел, муну алып кел, расшифровка кылып бер. Бул жер деген, бул жер мен сизге айтайын, бул жер мынакей, бул жер казахский филиал дела номер 1, материалы вычисляются площадей контуров имени Ленина Таласского района. А мурда имени Ленина деген бул казыр аталышы Ахматбек Нуржанов атындагы айыл өкмөт болуп саналат. Эми ушуну амнеге Ленин дейт. Эми мурда Ленин болчу, казыр уже Нуржанов болуп калды. Себеби Лениндин ичинде, Ленин колхозунда Нуржанов деген иштечи, ошонун атынан койгон десек деле түшүнбөйт да. Абделе эзет да эзет. Эмне кылыш керек билбейм мен. Каяка барыш керек? Уже сотко да ишенбей калдык. Урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мына 5 сот, мына мен көрсөтөйүн, бүт соттун баарын улуттук мына биринчи инстанция, Верховный сот жокко чыгарган немелердин баарын улуттук ана кандай кылыш керек, эмне кылыш керек, уже башыбызда тегеленип калды. Ушуну бир эл үчүн болсо дагы бир өзүңүздүн неме контролуңузга алып койбосоңуз болбойт. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушу бизге жардам бергиле. Бул мамлекеттин жери, бул элдин жери. Эмне үчүн ушинтип сот Ганиев ушунча бизди орага салат да, мына элдин жерин, мамлекеттин жерин. Камчыбек Кыдыржаевич, бир жардам бериңиз бизге, бериңиз. Мына бүт ушул эле документ менен Калба айыл өкмөтү утту. 5 сот болду, 5 соттун тең баарын уттук. Биринчи инстанцияны жокко чыгарды. Бүт баарын ушу менен мына абласын бүт жүрөбүз ушуну. Каяктан акыйкат табабыз мен билбейм. Бул боюнча жайында дагы 6 айдын бөлүнүн жээгинде сүйлөшкөнбүз, эл менен сүйлөшүп, ушу соттон суранганбыз. Ушундай биздин жери убагында 30 жыл мурун берилип кетти, туура эмес маалыматтардан. Эми кайра ошо элге кайтарып бер деп баардык бийлик бутактарынан сурап атабыз. Мына курултайга дагы жөнөттүк. Курултайга дагы 3 маселенин бир маселеси катары, главный маселеси катары биздин делегатты жиберип, мына президентке чейин кирген бул маселе.
Ana ошо 16 гектардан 6 гектарын калба айлап көтүн пайдасын чечпеди. Өткөн. Чечип берди. Эми экинчи отуруму ошондой эле жагдайда ошол баары чогуу эле маселе. Кайра биздин Нуржан айлап көтүнө караштуу 11 гектарлык эмеге биздин урматтуу соттор мындай токтоолук маселе менен карап атат да, мындай кескин чечип бере албай атат. Биз ошону түшүнбөй атабыз. Ушуну урматтуу президентибиз дагы угуп калат, жогорку соттун төрагасы да угуп калат. Ошо элдин үнү билге жетсе деген ниет, биз деле мына эл өкүлү, мынакей депутаттык корпусу отурабыз, өкмөт башчыбыз отурабыз. Биздин максат сиздерге эле ошо эл карапайым элге кызмат кылып берүү биздин максат. Биз бул спикерге кошулабыз. Соттун баардык отурумдарына катышып келатабыз мынакей айыл тургундары. Эмне себептен мынча созуп атат белгисиз да. Жанагындай эле 5.90ду калба айлап көтө чечип берди. Ушул эле жагдай биздики деле. Анан эмне себептен созуп атат? Гипроземди деле, госюристтерди деле аябай такап сурап, документ турса ошол документти түшүндүрүп бер деп кайра билбейм эмнеге. Ушуну биз түшүнүп атабыз да. Ошон үчүн кайрылып атабыз массалык маалымат каражаттарды. Элге жайылтып, балким президентибиз угуп калабы, ушул жагын чечип берсе экен деп атабыз. Ошол талапты коюп атабыз. 11 гектар жер биздин айыл мен Нуржан айыл өкмөтүнүн депутаты Женераль Орозэжевич 2 жылдан бери чуркап, документтер бүттүгү бар, далилдер бар. Анан ошо 2 жылдан бери сот чече албай эле ошо кайра кайталап улам жылдырып атат. Садыр Нуркожоевго жетип калса, буюрса ошол үнү жетип калса, мындай серьезно карап, ошону туура жакка чечим чыгарып берсе деген ойда. Анткени элге жайыт керек, мал жайыш керек ага деген. Анан бирөөнүн колуна өтүп кеткенден кийин бизге деле түшүнүксүз болот, 2 жылдан бери сот улам созуп эле. Сотко барабыз, кайра эле ошол эле кагаздар, ошол эле суроолор, кайра эле ошол эле маселе да. Бир тыянак жок да, бир жыйынтык жок. Бирок баягы айтып кеткендей, калба айыл өкмөтү уже алды жерлерин, сот чечип берди. Биздин 11 гектар жердин 2 жылдан бери дагы чечип алып атат. Жогорку сотко чейин барды бул иш. Ошондой элдин талабы ошол. Эгер чындык болсо, акыйкаттык болсо элге чечип берсин деген үмүт да.